Кыргыз тилинин мамлекеттик статусун кайра кайтаруу оңойлто иш болбогонун жакынкы эле тарыхыбыз далилдеп турат. Ишенел Арабаев, Абдикерим Сыдыков, Жусуп Абдурахманов, Абдыкадыр Орозбеков сыяктуу даңазалуу муун түптөгөн биринчи республиканын баш мыйзамында кыргыз тили мамлекеттик тил катары конституциялык статуска ээ болгон. 1929 жылы Кыргыз автономдуу Советтик Республикасынын конституциясында кыргыз тилинин орус тили менен катар мамлекеттик статусу бар болчу. Бардык ченемдик укуктук актылар мамлекеттик учул эки тилде жарыяланып, иш кагаздары эки тилде жүргүзүлө баштаган. Бирок 1937 жылы Кыргыз СССРнын конституциясында кыргыз тилинин мамлекеттик тил экендиги тууралуу берене алынып салынган. Кыргыз тили үчүн күрөшкөн залкар мамлекеттик ишмерлер улутчулаталып, түрмөгө камалып, репрессиянын курмандыгы болушкан. Бүгүнкү улуу инсандардын элесине дагы бир ирет таазим этип, алардын сындарын терең урматтоо менен эскеребиз. Кыргыз тилине мамлекеттик статус берген мыйзамды кабыл алуу эгемендикке карай жасалган маанилүү кадам болгон. Бул окуянын келечекте баа баркы дагы бийиктейт. Бүгүн 30 жыл мурда орун алган орошон окуяга катышкан бардык инсандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Андай ардактуу адамдарыбыздын көбү бүгүн ушул залда биз менен чогултурушат. Сиздерге чын дилимден ыраазычылык айтам.